Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Урусиянын Максим Галкин алып барган «Лучше всех» программасына дагы бир кыргызстандык кыз катышты. Ал тартылган эфир 22 декабрда кечинде Россиянын 1 каналынан көрсөтүлгөн. 11 жаштагы Альбина Орузакунова спорттон стейкинг түрү менен машыгат. Ал ушундай өзгөчө өнөр менен көпчүлүктү таң калтырды. Стейкингдин эрежеси боюнча атайын жасалган стакандардан пирамида куруп, кайра жыйнайт. Муну болушунча тездик менен жасоо керек. Альбина алгач өзү көрсөтүп берип, андан соң Галкиндин да кайталоосун өтүнгөн. Бирок ал кыргызстандык кыздай тез чогулта алган жок. Эске салсак, буга чейин «Лучше всех» шоусуна кыргызстандык шахматчы Султай Чыңгыз, Нурмухаммед Ташмаматов жана жаныбарлар дүйнөсүнө кызыккан эгиз кыздар Айпери менен Нурпери, Албанали Алым уулу Ван Дамдын трюктарын жасаган Мухаммед Али Хасанкулов катышып келген. Социалдык тармактарда мандариндин ичинен дары чыкты, этият болгула деген билдирүү менен видеолор тарап жатат. Анда белгисиз адамдар мандариндин кабыгын арчып, ичиндеги мөмөдө дары бар экенин көрсөтүп жатышкан. Көпчүлүк колдонуучулар бул видео Кыргызстанда тартылганын айтып, чет өлкөдөн келген азыктарга такыр көзөмөл жок деген наразычылыктарын билдирген. Азырынча Кыргыз өлкөсүнүн тийиштүү мекемелери жогоруда видео тууралуу тастыкталган расмий маалымат тарата элек. Саламаттыкты сактоо министрлиги 18 декабрь күнү Кыргыз-Тажик чек арасында болгон чырдан улам жабыркагандардын абалы тууралуу маалымат берди. Министрликтен белгилешкендей, 23 декабрга карата Баткен облустук бириктирилген ооруканасынын травматология бөлүмүндө 3 адам дарыланууда. Алардын абалы канааттандырарлык. Жабыркагандардын бири Бишкектеги травматология жана ортопедия борборуна которулуп, бүгүн ага операция жасалат. Анын абалы салыштырмалуу канааттандырарлык. Жабыркагандардын экөөсү амбулатордук дарылануу үчүн ооруканадан чыгарылган. Эскерте кетсек, 18 декабрь күнү Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чыгып, Баткен облустук бириктирилген ооруканасына 6 киши, 4 аскер кызматкери жана 2 жаран жеткирилген. Алардын 2-өө 1 аскер кызматкери жана 1 жаран, октон жарадар болсо 4-өө ар кандай жаракат алган. Кыргыздын бактысына качан кыйын ажоо келет. Кыргыздын тагдыр пешенесин ача турган хан качан тактыга отурат. Кыргыздын ак батасын ала турган март атка минер качан чыгат. Кыргыздын жашын төктүрбөгөн, кыргызды коргоп калкан болом деген мыкты башчы болсун улайым. Кыргыздын душманына камчы боло турган, кыргызга кол көтөргөн баскынчыны токтотуп жазалаган. Кыргызды сатпаган, ички дүйнөсү таза сөзүнө турган. Тууганды эмес эл журтту жогору койгон, байлыкты эмес намысты тандаган. Алтынга кул болбогон, ата журтка уул болгон, бизге күчтүү ак көңүл караңгы эмес, жүрөгүндө оту жанган ажоо келет деп ишенем. Кыргыздын үмүтүн жана тилегин ишке ашырган ак жолтой ажоо жаңы доордун ачкычы болот. Мекенчил башчы жаңы замандын жарчысы болот. Ушундай болсун улайым. Омин. Медербек Кургонбаев, Назар Ньюс, KG. Жогорку сот депутат Канатбек Исаевга карата чыгарылган биринчи инстанциянын өкүмүн өзгөрттү. Бул тууралуу 24 KG агенттиги жазды. Маалыматка караганда, сот иш боюнча териштирүүнү кылмыштын курамында жок болгондугу үчүн токтотту. Жер аянтын бөлүп берүү, ТИК мекемеси менен ТЭЦ жакты түзүү, Яшар дүкөнүн көчүрүү эпизоддор боюнча Канат Исаевга, Болот Имамадиевке, Мирлан Эсенбековго карата 1 май райондук сотунун 2018 жылдагы өкүмү жокко чыгарылды деп билдиришти соттон. Жогорку соттун соттук коллегиясынын токтом менен Канатбек Исаевга карата козголгон кылмыш иши анын кылмыштын курамында жок болгондугуна байланыштуу токтотулду. Бүгүн 23 декабрда Бишкектин Ленин райондук соту борбордун мурунку мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовго өкүм чыгарды. Судья Кубанычбек Касымбеков Кулматов күнөөлүү деп табылып, 5 миллион сом айып салынганын билдирди. Ал сот залынан бошотулду. Ал эми Албек Ибраимов 15 жылга эркинен ажыратылды. Соттун имаратынан чыккан Кулматовду туугандары жана достору тосуп алышты. Ал мындай өкүм күтпөгөнүн жана соттун чечимине макул эмес экенин айтты. Анткени ал соттолгон адам катары эсептелинет. Ал эми өзү Кулматов журналисттердин бир-эки гана суроосуна жооп бере алды. Менин абактан чыкканым албетте жакшы, бирок бизди күнөөлүү деп табышты. Мен буга каршымын. Биздин эч кандай күнөөбүз жок. 2 жыл болгон окуялар булар ойдон чыгарылган жана абсурд, деди Кулматов.
Айдоочуларды жөнсүз эле күнөөлөй берген болбойт. Бишкектин абасы бузулуп жатканына автоунаалар эмес, жагылган көмүр күнөөлүү деп билдирди. Бүгүн 23 декабрда Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүгүү боюнча комитетинин отурумунда депутат Асылбек Жээнбеков Бишкекти ыш басканы көмүрдөн келип чыгып жатат. Автоунаа айдагандарды күнөөлөгөн болбойт. Ошто деле ошо, бирок Бишкектегидей ыш баса элек. Бул маселени жакын арада чечпесек болбойт, деди президенттин иниси. Лелин райондук соту 2 мэрди күнөөлүү деп таап, Албек Ибраимовду 15 жылга эркинен ажыратса, жагдайларды карап чыгып, Кубанычбек Кулматовду 5 миллион сом айып пул төлөөгө милдеттендирип, сот залынан бошотту. Эске сала кетсек, Кубанычбек Кулматов 2018 жылдын майында коррупция беренеси боюнча күнөөлөнүп, июнь айында кармалган. Ал Борбор калаанын мэри болуп турган убакта Калыс Ордо конушундагы мектеп жана бала бакчага Кытай тараптан бөлүнгөн акча каражатын мыйзамсыз колдонгондукта, бул айып менен Албек Ибраимов шектүү деп каралган, күнөөлөнгөн. Ал эми Албек Ибраимов ишенип берген мүлктү ыйгарып алуу же жок кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, бул иш экс-мэрдин Дастан ишканасын жетектеп турган учурга байланыштуу болгондугу айтылган. Кийинчерээк Ибраимов Бишкек шаарынын түштүк аймагында жер тилкелерин мыйзамсыз сатууга айыпталган. Ушул жылдын март айынан баштап 2 мэрдин иши бириктирилип, сотто карала баштаган. 2 экс-мэрдин ишине байланыштуу жалпысынан 14 адамга айып тагылган. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишине байланыштуу өтүп жаткан сотко мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү келүүдөн баш тартышты. Өмүрбек Абдрахманов, Азат Базаркулов сыяктуу күбөлөрдүн отурумга келүүдөн баш тартышына коомдук саясий кырдаалдын өзгөргөнү негиздеме катары көрсөтүлдү. 23 декабрда Бишкектин 1-май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун ишине байланыштуу кезектеги отурум болду. Ноябрдагы отурумдарда экс-президент Роза Отунбаева 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары аларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришкен. Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010 жылдын 13 майында Бишкектин четиндеги Супара ресторанында болгонун жөө келтирген. Жогорку сот 2019 жылдын 21 августунда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Азыр алар үй камагында. Американын Вирджиния штатындагы жолдо 2 автокырсык болду. Полиция бери дегенде 69 автоунаа сүзүшкөнүн билдирүүдө. Алгачкы эсептөөлөргө ылайык 51 адам жабыркады. Бул тууралуу NBS телеканалы кабарлады. Ири жол кырсыгы 2 штатты бириктирип турган автомагистралда катталган. Кырсыктын чыгуу себептери дагы деле териштирилип жатат, бирок полициянын маалыматында кырсыктын бирден-бир себеби болуп чоң туман деп айтышууда. Маалыматка ылайык автоунаалар ошол жердин убактысы менен 7:51-де Квинс-Крик көпүрөсүндө болгон. Алгач 35 адам жабыркады делип жаткан болсо, кийинчерээк такталып 51 адам бейтапканага жеткирилген. Каза болгондор тууралуу маалымат жок. Riverside медициналык борборунун жумушчусунун айтымында ооруканага 25 адам кырсык болгон жерден келген. Жабыркагандардын арасынан оор акыбалда 1 адам бар. 18 жаштагы Брейк Хеллоуэлда автоунаасын токтото албай алдындагы автоунааны сүзүп, андан ары артынан дагы башка унаа сүзгөн. Эгер туман болбогондо мен кырсыкты алыстан көрүп токтой алмакмын, дейт Брейк Хеллоуэл. Анын айтымында кырсык болуп жаткан учурда унаадагылар автоунаасынан чыгып жатышкан, ошол үчүн жабыр тарткандар көп болду. Мен сол тарабымда бир айым эшигин ачып түшүп жаткан. Аны арттан келген унаа сүзүп кетти, деп билдирди Хеллоуэл. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда юрист Нурбек Токтакуновдун башкы прокуратурага каршы кайрылуусу каралат. Бул тууралуу Вести Кейджи сайтына ал өзү маалымдады. Бул коргоочунун айтымында, эгерде сот башкы көзөмөл органынын пайдасына чечим чыгарса, анда коомчулукта баардык укуктук каражаттар түгөнөт. Сот алардын башкы прокуратуранын Матраимовдордун үй бүлөсүнө карата калкалоосун мыйзамдаштырышы мүмкүн, деди Токтакунов. Бул биз баардык укуктук каражаттарыбызды толугу менен түгөткөнүбүздү жана бийликке коомдук саясий чаралар менен таасир кылууга маралдык, ошондой эле юридикалык укугубуз бар экенин түшүндүрөт. Бирок юрист сот адилет чечим деле чыгарышы мүмкүндүгүнө ишенет. Бирок сот өлкөнү башкарып жаткан топтун туруксуздугун эске алып, мыйзамдуу чечим чыгарат деген үмүт дайыма бар, деп белгиледи ал. Мындай деле болгон. Токтакунов мыйзамга ылайык ММКда жана сотсуз тармактарда жарыяланган иликтөөлөр боюнча тергөөчү сотко чейинки өндүрүш баштап, андан кийин сотко өткөрүүгө керектүү фактыларды чогултуп же болбосо ошондой эле факты жүзүндө ишенимдүү түрдө кылмыш курамынын жоктугун далилдеши керек, дейт. Бүгүн болсо биз
Бизде тажрыйба кандай? Тергөөчү иштин толук жана ар тараптуу иликтенбегенине шылтап, тергөөчү сотко чейинки өндүрүш баштабайт деп белгиледи Токтакунов. Бирок журналисттер менен жарандык активисттерде укук коргоо органдарында маалымат издөөгө мүмкүнчүлүктөрү жок да. Эске салсак, 9-декабрда Нурбек Токтакунов Райымбек Матраимовдун расмий кирешелеринен ашкан финансылык абалынын чоо жайын иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылган. Кайрылууда ал Матраимовдо коррупция, мыйзамсыз баюу, кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштыруу жана салык төлөөдөн качуу боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартууну суранган. Бир нече күндөн кийин башкы прокуратура юристтердин арызын каттоо жана маалымат автоматташтырылган маалымат базасына катталганын маалымдаган. Эртеси ал УКМКнын башкы тергөө башкармалыгына жиберилген. Буга байланыштуу мен башкы прокуратурага мыйзамсыз баюу боюнча сотко чейинки өндүрүштү баштоо талабы менен кайрылдым. Буга жооп кылып, башкы прокуратура сотко чейинки өндүрүш баштабай туруп, арызды өлкөдөн чыгарылып кеткен $700 миллион боюнча кылмыш ишинин алкагында текшерүү үчүн УКМКга кайра жөнөтүп коюптур. Бул Матраимовдордун мыйзамсыз байыгандыгын толук кандуу тергелип жатканын көрсөтүү максатындагы бюрократиялык амал жөн эле. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.